Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında alamdan öttü. Allah Teala tarafından tapşırılgan din amanatın, risalet amanatın ümmetine toluk jetkirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabırın ziyaret kılgan kezde aytabız: Esselamu aleyke ya Resulullah. Eşhedü enneke kad bellagtar risale ve eddeytel amana ve nasahtal umme. Köylük beremin, çındığında siz risaletті, dindi жеткирдиңiz. Жана аманатты өтөдүңүz. Жана ümmetіңizге насаат кылдыңыз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз милдетин толук түрдө аткарды. Өз вазифасын, өз милдетин толук түрдө аткарды. Мына ошондуктан бул жашоодо ар бирибиздин милдетибиз бар. Atanın үй бүлөдөгү милдети, жана аял кишинин балдарын алдындагы, жана күйөөсүн алдындагы милдети, жана ар бир инсандын ошол бул диндеги милдети, Аллахтын алдындагы милдети, ар бир инсан өз милдетин, өз ордун жакшы билип алуу керек. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметібіз мына ушул киши менен кыяматта жолугууну барыбыз үмүт кылабыз. Мына ошондуктан Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн окуп үйрөнүп, Куранды дагы мына ушул сүннөттүн негизинде түшүнүүгө аракет кылуубуз керек. Ар бир инсандын бул жашоодо милдети бар. Ошол милдетин так аткарса, киши дүйнөдө дагы жана акыретте дагы көптөгөн жакшылыктарга жетет. Атанын үй бүлөдөгү милдети бар. Балдардын атанын алдында, энесинин алдында өзүнүн милдеттери бар. Имамдын мечитте имамдык милдеттери бар. Ар бир инсан өз милдетине так туруп аткара турган болсо, дүйнө жана акыретте көптөгөн жакшылыктарга жетет экен. Wallahu a'lam.